Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн бизде конокто балдар дарыгери, педиатр Наргиза Муратбекова. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Анда суроолорго төрели. Биз бүгүн сиз менен ушу балдардын тамактануусу, туура тамактануусу жана эмдөө боюнча бир аз окурмандарга маалымат берип кетели деп ошол темада сүйлөшөлү дедик. Сизге биринчи суроо ошо балдардын өсүп жетилүүсүнө ошо туура тамактануунун деги эле тамак аштын кандай таасири бар, кандай тийгизген таасири бар? Саламатсызбы? Бул баланын гармониялуу өнүгүшүнө көптөгөн факторлор менен байланыштуу болот. Анын бири бул туура тамактануу. Туура тамактануу бала үчүн эң маанилүү. Бул жаш балдар менен чоң кишинин тамактануусу бир аз айырмаланат да. Бул анатомо-физиологический особенностьтор менен байланыштуу. Жаш балдардын ички органдары дагы до конца жакшы развиваться этет элек да. Жетиле элек. Анан ошого жараша тамак бериш керек. Например, жаш 6 айга чейин бала только эмчек эмип чоңоет. 6 айдан кийин кошумча тамак кошулат. Анан бул кошумча тамак кошулганда туура кошуш керек да. Бул эң маанилүү нерсе да. Анан ошол өтө күчтүү тамактардан баштабай, жеңилирээк тамактан башташ керек да. Биз аны айтабыз мамочкаларга. Анан кийин бул овощи, фруктыдан баштагыла деп сунуш кылабыз. Жашылча жемиштерден баштагыла деп сунуш кылабыз да. Анан кашалар, анан кийин уйдун сүтүн 1 жашка чейин колдонбогула дейбиз. Колдонгонго эртерээк да. Бул ЖКТ, желудочно-кишечный тракт баланыкы даяр эмес. Уйдун сүтү күчтүүрөөк болот экен жаш балдарга. Ошон үчүн 1 жашка чейин кашаны сууга бышырып бериш керек. Анан болгону жашылча жемиштерден пюре кылып бериш керек да. Бул ошол жаңы кошумча тамак берилип баштаганда ушундай эле рацион болот да. Анан кийин ай сайын определенный продуктыларды кошобуз. Кошумча тамаккачы айтабыз. Например, эттен жасалган, уй этинен, тоок этинен жасалган тамактарды 8-9 айынан баштап бериш керек да. Анан ошол 9 айдан баштап, уже 8-9 айдан баштап майдаланган үйдөгү эле столдон тамак берилет. Анан 3 жаштагы балага определенный витаминдер керек да. Ошол моменттерди ата-эне билиш керек. Например, 3 жашка чейинки балдарга витамин А, витамин Д, витамин С керектүү да. Булар кайсы тамактарда бар булар? Бул жашылча жемиштерде көп болот бул тамактар көбүнчө. 3 жашка чейин жашылча жемишти көп бериш керек. Көбүрөөк бериш керек. Анан кийин крупаларды, кашалар, ошолордо дагы болот да бул витаминдер. Витамин С бул деген баланын инфекцияга туруштук бериш үчүн жакшы жардам берет. Инфекция ооруларынан алыс болот да, если витамин С бар тамактарды көп жетиштүү болсо. Анан, например, 3 жаштан кийин 8 жашка чейинки балдарга определенный витаминдер керек болот. Булардын өсүшү темпи көбөйөт, жогорулайт. Ошого ылайыктуу бул витамин Д, кальций микроэлементи керектүү болот да. Биринчи орунда ошо жетиштүү болуш керек. Ал бул витамин Д азыр бизде витаминдер бар, сатылат аптечный да, ошону кошуп беришсе болот балдарга, потому что бул витамин Д эң керектүү витамин да бала үчүн. Күн аркылуу алат. Ошон үчүн бир эле гана туура тамактануу эмес,
прогулки на свежем воздухе деп рекомендация беребиз да. Бала обязательно эшикке чыгып таза абада көп сейилдеш керек экен да. Таза абада көпкө прогулка обязательно кылыш керек да. Ну, соответственно, физкультура менен заниматься, спорт менен заниматься этиш керек. Ошонун баары биригип, туура тамактануу менен биригип, баланын өсүшүнө, туура калыптанышына таасирин берет. Анан ошо подростокторго дагы бул кальций маанилүү, кальций, витамин D2, анан ошо жанакы эле айткан витамин С, калган витаминдер булар дагы ошо подростокторго витамин группы Б деп коет. Витамин группы Б бул түрү бар да, витамин B1, B2, B6, B12 дегендер булар баланын өсүп подростоктордун нерв системасынын өнүгүшүнө да таасир этет да. Ну, ал подростокторда гормональный перестройка болот эмеспи, ошого дагы керектүү витаминдер да. Ошо бул тамактануу деги эле туура тамактануу балдар үчүн эң маанилүү. Ата-энелер билиш керек особенностторунчу, кайсы витамин балага, ошо мен айтып кеттим. Кайсы учурда керек экен. Кайсы учурда керек. Анан балдарга кереги жок таттуунун, өтө көп таттуу тамакты бериштин кереги жок. Ачуу, курулган, жирный тамактардын кереги жок. Аны билишет. Жакшы. Ушу сиз айтып калбатсызбы, баягы балдардын өсүп өнүгүшүнө бул тамак аштын ролу аябай чоң депчи, анан кошумча витаминдерди бериш керекпи же ошо биз күнүмдүк турмушта эле колдонуп атпайлыбы? Жашылча жемиш, тамак аш, эт дегендейчи. Ошол тамак аштардан биз балдар керектүү витаминдерди толук деңгээлде ала алышабы же ала алышпайбы? Бала рационалдуу тамактанса, күнүмдүк бардык продуктыларды кошуп, жер жемиштерди дагы жеп, кисломолочканы дагы жеп, этти кошуп тамактанса, бул дени сак балага кошумчанын деле кереги жок. Ошол эле тамак менен өсүп өнүгүшүнө жетиштүү болот да. Но если андай тамак нормада, өзүнүн возрастында нормадагы тамактана албаса, анда уже кошумча бериш керек болот. Анан кийин бул дагы башка факторлордон дагы зависит да. Вот состояние желудочно-кишечного тракта, например, оорулары жокпу ички аппаратында, ошол влиять этет. Анан азыркы учурда ошо эми бардыгыбыз эле билебиз, сиз айткандай күн сайын бардыгыбыз жашылча жемишти, анан керектүү ошо витаминдерди камтыган тамактарды балдар баары эле алып иче албайт болуш керек. Анан көбүнчө ошо азыр шаарда, өзгөчө могу шаарда тез татым тамактарын, фастфудтарды жегендер аябай көбөйүп кетти да. Мисалы балдардын көбү эле да чоңдор деле ошолорду жеп атабыз да. Анан ушул фастфудтун баланын организмине, ден соолугуна тийгизген таасири кандай? Тез таттым бул фастфуд деп коет го. Мунун ичине гамбургерлер, картофель фри, лапша быстрого приготовления, полуфабрикаты, пицца дегендер кирет да. Булар көбөйдү шаар ичинде. Чоң кишилер эле эмес, жаш балдар дагы күндө ошол тамак менен тамактанышкан учурларда болот да. Анан бул көп эле зыяны көп да, эми бул тамактардын. Бул зыяны деп эми алар тамактын фастфудтун ичине бул майлуу, анан кийин сахар, туз, усилители вкуса деген заттарды көп кошушат да, ошонусу менен зыян да. Анан кийин бул высококалорийный тамак деп эсептелинет, калориясы көп да бул тамактачы. Бул көп эмелерге алып келет, зыяны болот да. Кандай бир оорулардын пайда болушуна ожирение
бул не только чоң семирип кетүү, бул чоңдордон эле эмес, даже азыр жаш балдардын арасында дагы көп да. Анан кийин бул жегиң эле келтирет, майлуу болгон үчүн, анан сахар, туздуу, анан сахар да кошулат да булардын составына. Ошон үчүн бул аябай өтө даамдуу тамак деп эсептелинет да, балдар чоң кишилерге делечи даамдуу болуп сезилет да. Ошон үчүн жегиң эле келтирет. Анан бул зыян дайыма постоянно жей турган болсо адам, бул зыян тийгизет да организмге, көптөгөн ооруларга алып келет, нарушение обмена веществ болот. Анан кийин ошентип отуруп желудочно-кишечный трактты поражать этет, то есть гастрит, энтерит, анан кишечный оорулар дагы пайда болушу мүмкүн. Анан кийин сахарный диабетке алып келиши мүмкүн. Ошо ожирение, тигили кошумча салмактын көбөйүшү, семирип кетүү, бул коркунучун туудурат да, бул фастфудтар. Бул бир эмеси, пользасы да, сиз пользасын дагы сурап кеттиңиз. Бул только эме бат тамактанып алганга мүмкүнчүлүк бар да, бат шашып жүргөн адамга убактысы тамактанып отуруп, тамактанганга убактысы жетпесе, бул бат ошо бир эле пайдасы бар. Ачып атканда убактылуу тойгузуп турат экен да. Убактылуу тойгузуп турат, но бирок зыяны аябай көп. Зыяны көп. Бирок тест аттым деп бул эле азыркы эме гамбургер, шаурма, картофель фри могу тамактарды айтпай, биз туура тест атын тандасак да болот да, туура. Бул жанакы эле мен айтып кеткен овощи, фрукты. Ал дагы жакшы тест атын болуп эсептелинет, пайдалуу, убактылуу, эме тойгузуп турат да. Вот кечке чейин, например, если күндүз бир эме банан, алма, фрукты жеп ала турган болсо, аны эме орехи, например, алар ачкачылыкты сезбейт экенсиз. Ачкачылыкты эметип турат да. Дагы бир балдардын сүйүктүү тамагы болгон бул чипсы, анан кирешкилерчи. Азыр мында аябай көп жешип атпайбы? Анан булардын дагы зыян экени көптөн бери айтылып келет да. Анан ушул нерселер балдарга кандай зыянын тийгизет? Бул чипсы, кирешки эң зыяндуу тамактар да. Тамактардын бири да, эң зыяндуу. Бул чипсы картошкадан жасалат да. Картошка бул өзү пайдалуу эле тамак. Анын составында көптөгөн витаминдер бар, керектүү заттар жакшы эле бар да, но бирок бул куурулуп, анан усилители вкус, ароматизаторлар кошулгандан кийин, туз дагы аябай көп кошулат. Ошондой кошумча заттар кошулгандан кийин, куурулгандан кийин бул өтө зыяндуу тамак болот да. Анан кийин бул көп постоянно жаш балдар жей турган болсо, не только жаш балдар, чоң киши деле жей турган болсо, бул бышырылып атканда акриламид деген бир канцерогенный вещество пайда болот экен да. Ошону регулярно адам жегенде, колдонулганда да, жеп колдонулса, бул рак оорусуна алып келет. Рак оорусуна алып келет. Ошондуктан бул жаш балдарга бергенден алыс болуш керек да. Просто вообще пробовать этирип көргөзбөй эле койсо жакшы да. Бала даамын сезип алгандан кийин уже баш тарта албай калат да. Бунун айтып атпаймынбы, составында усилий даамды, өтө даамдуу кылчу заттарды кошушат да, бышыргандачы, жазып атканда. Ошон үчүн жегиң келет да. Таттууну көп жешет да балдарчы, негизи эле таттууга жакын болушат го. Анан таттуу жебейт, тишиңди оорутат, тишиңге курт түшөт деп эле урушуп калабыз го. Анан ошо сиз балдар дарыгер катары, педиатр катары айтсаңыз, мындай ошо балдар таттуу, бул балдардын тишинен сырткары дагы башка нерселерине, башка органдарына зыянын тийгизеби? Албетте тийгизет. Таттуу балага бериштин кереги жок. 3 жашка чейин бала таттуунун даамын сезбей эле койсо жакшы да. Таттуу бул сахар, бул таттуу нерсе. Сахар эң талкууга алынган макронутриент деп эсептелинет 21-кылымдынчы. Анан сахар аябай вредный деп азыр уже көптөгөн изилдөөлөр болгон. Сахар бул өтө вредный нерсе да.
Ошон үчүн балдарга бериштин кереги жок. Тишинин бузулушуна таасир этет баары билет. Андан башка да көптөгөн ооруларга алып келиши мүмкүн да. Если көп количествода колдонула турган болсо, постоянно бала таттуу менен тамактана турган болсо, бул бала таттуу жеп алып, аппетити жоголуп кетет да. Андан кийин башка тамакты жей албай калат. Например, балага жаш балдарга белок керек болсо, бала белоктун ордуна, например, белок содержащий продуктын, эттин ордуна, например, таттуу жеп алса, бүттү, ал этти жей албай калат да. Анан организмге белок жетишсиз болуп, баланын өсүшү начарлайт. Андан башка дагы бул инсулинорезистентностька алып келиши мүмкүн. Сахарный диабет, чоңдордук второй тип, анан салмак, ашыкча салмак кошуу, семирип кетишүү ооруларын алып келет. Дагы бул аллергия ооруларын алып келет. Азыркы учурда аллергия оорулары көп. Ошо аллергия дагы вызывать этет да. Ошо аллергия ооруларын көп болуп атканда ушу таттууну көп жеген себеп болуп атат окшойт анда. Болушу мүмкүн. Баягы күн жылыды, балмуздактын сезону келип калды. Балдардын азыр көп эле балмуздактарды жеп жүрүшөт. Анан алардын курамында кошулмалар да бар болсо керек. Анан ушул балмуздактын да балдардын организмине, ден соолугуна тийгизген терс таасирлери барбы же жокпу? Бул балмуздак деле таттуу нерсе да, таттуу тамак да. Анан муздак еще. Бул көп балдар азыр балмуздак жеп ооруп келишет да, тамагы ооруп калышат. Анан бул балмуздакты анда-санда берсе болот, но бирок көп эмес да. Анан ага бергенге жараша баланын иммунитетин укреплять этиш керек. Бала ден соолугу чың болсо, анча-мынча муздакка туруштук бере ала турган болсо, анда-санда жеп турса болот да. Жакшы. Таттууну азыр балдар көп жейт, анан тамак жебейт деп, бирок акыркы убакта мындай байкасак, көп балдар тамак жебей эле, чын эле мындай ачка жүрө берет экен да, ачкач. Анан ошо балдардын тамакты жебей ачка жүрүшү мындай мыйзам ченемдүү эле көрүнүшпү, же бул да кандайдыр бир оорулардын белгиси болуп эсептелеби? Балдардын тамак жебей аппетитинин начар болгонунун себеби бар. Бул аппетит начар, ден соолугу чың бала тамакты сурап жеш керек да. Аппетити жакшы болуш керек, өзү сурап. Бул өсүп аткан организмге тамак керек да. Вот питательные вещества деп коем, белок, углевод, жиры, витаминдер, микроэлементтерди бала талап кылып аткан учуру болот да. Ал өзү бала тамакты сурап жеш керек. Если аппетити начар болсо, тамак жебей эле бир таттуу жеп алып ошо менен эртеден кечке жүрө берсе, бул уже бир оорулардын белгиси болуп эсептелинет да. Балага дефицит бар да организмдечи, дефицит белка, может быть, дефицит микроэлементов. Бизде азыр темир жетишпегендиктен көп кездешет да. Балдарга темир көп жетишпейт. Көп балдарга мунун себептери өтө көп. Бул деген мамасынан башталат да. Аял беременность планировать этти боюнда болгондон башталган да бул нерсечи. Если бала аялдын кош бойлуу кезинде өзүндө дефицит болсо, бул балага өтөт. Андан кийин уже бала дефицитный болуп төрөлөт да. Анемия оорусу. Ошол оору менен төрөлөт, андай баланын аппетити начар болот. И өсүшү да начарлайт. А если здоровый мамасы аялдан төрөлгөн болсо, анан чың бала төрөлөт. Чың бала төрөлөт, но бирок если ошо туура эмес тамактанган болсо, ал балада деле анемия пайда болушу мүмкүн да. Балдар тамакка табити жок болот да, ошо жебей, анан баланы кантип тамакка көндүрүү керек? Кантип тамак жедириш керек да балдаргачы?
Мен айттым го, бул табити начар баланын ден соолугу бир причинасы бар да, анынчы бир себеби болот да. Ошол себепти биринчиден табыш керек да. Эмне себептен баланын аппетити начар? То есть обследование өтүш керек, баланы обследованияны өткөрүп, ошо причинаны выяснять этип, анан ошого жараша иш кылыш керек да. А может анемиясы бар, ошо мен айткан темир жетишсиз балага, ошол себептен бала начар тамактанат да. Ал балага болгону темирди кошобуз рационуна, бул дарыларды жазып беребиз да. Анан витаминдерди, ошо дарыларды жазып беребиз. Бул бала лечение алгандан кийин өзүнүн өзү аппетити пайда болуп тамак жеп баштайт. Ну, причинасын биринчи ошо выяснять этип алыш керек. Ошо жаңы эле айтып калдыңызбы, балдар арасында азыр аллергия оорусу көп кездешип атат депчи. Ушул аллергиялык ооруларга дагы көп кездешип аткандай эмне себеп болуп атат? Сиздердин практикада кездешкенде мурдаңкы кездер менен кандайдыр бир айырмалар болуп атабы же азыркы оорулардынчы? Аллергия оорулары азыр өтө көп. Бала төрөлгөндөн баштап эле уже аллергия оорусу менен кездешип калышы мүмкүн да. Бул эми генетический фактор бар. Ну, көп факторлор болот, но анын бири бул генетический. Если ата-энеси аллергия менен ооруган болсо, балдар да ооруп калышы мүмкүн да. Если атасы да апасы да ооруган банда, бул эми баланын аллергия менен оорушунун проценти көбөйүлөт да. Ну, ооруп калышына себеп болот экен да. Көбүрөөк болот да, если. Андан башка дагы бул экология деп атабыз азыр. Ошо экологиядан питание, ошол эле питание, биздин тамактар азыр уже мурункудай эмес, башкача. Химикаттар көп да. Ошонун баарын биз жеп атабыз. Организмге топтолуша берет да, чогулушуп, анан кийин отравление да, организм отравление болуп, ошо анан кожага чыгат да, аллергия оорулары болупчу. Бул көбүнчө эле ошо тамак аш, экология влиять этип атат да. Акыркы учурлар да. Акыркы учурда. Балдардын арасында эмдөө акыркы учурда ошо балдардын эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер көбөйүп атат деп айтып калышат да. Дарыгерлер аябай азыр көп айтып атышат. Анан сиз да мына 5 жылдан бери өзүңүз балдар менен иштеп келатыпсыз. Анан чынында эле ошо балдардын эмдетпегендер көбөйүп кетти, эмдөөдөн баш тарткандар азыр көп болуп атабы? Буга эмне себеп болуп атат? Чынында эмдөөдөн баш тарткан ата-энелер көп. Мунун себептери дагы ар кандай болот. Кээ бир ата-энелер түшүнбөстүктөн эле албайбыз деп айтышат да. Андай учурда биз түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Баарын түшүндүрүп айтып бергенде анан ойлонушуп алып калган учурлар да болот. Анан дагы азыр акыркы учурларда бул диний көз караштар менен отказ кылышат да, баш тартышат акыр элечи. Эч кандай түшүндүрмө иштерине дагы болушпайт. Булардын өздөрүнүн убеждениясы бар да. Ошолго эле эметип алышып, таянышып, биз албайбыз деп расписка жазып беришет. Өзүбүз балабыздын ден соолугуна өзүбүз жооп беребиз деп. Анан калган учурларда тиги эле ата-энелер менен иштешкенде алышат. Эмдөөдөн баш тартуу бул баягы коомчулукка коркунуч жаратпайбы? Мисалы оорулардын жайылышына же көбөйүшүнө себеп болбойбу? Себеп болот, конечно. Бул эмдөө деген бул эме да. Оорунун алдын алуу. Анан если көп киши ушинтип баш тарта турган болсо, оорулар өтө көп жайылып кетиши мүмкүн да. Балдар арасындагы дагы оорулардын түрү көп. Азыр вспышка болуп атат, например, сезонный вспышкалар болуп турат да. Ошон үчүн биз педиатрлардын бул основной жумушу иммунопрофилактика да. Биз эң биринчи ошо иммунопрофилактика менен заниматься этебиз. Бул влиять этет ооба. Эмдөөдөн баш тартуунун да бир себеби көпчүлүк эл арасында айрым адамдар айтып калып атышпайбы? Баламды эмдөөдөн өткөрдүм эле, анан балам ушинтип оорукчан болуп калды.
баламды эмдөөдөн өткөрсөм ушинтип чарчап калды, балам сүйлөп атты эле эмдөөдөн өткөндөн эле сүйлөбөй калды деп жанан сиздин практикада ушундай нерселер кездешти беле? Деги эле ушу эмдөө баланын чарчап калуусуна, ооруп калуусуна себеп болушу мүмкүнбү? Эмдөө дени сак баланын организмине бул эмдөө анчалык терс таасирин этпейт. Бул эмдөөгө обязательно реакция болот, организмдин реакциясы болот, но бирок ал өтүп кетчү нерсе да. Ал 2-3 күндүн ичинде как местная реакция, общая реакция болот. Биз аны бүт ата-энелерге түшүндүрүп айтып беребиз, но ал убактылуу нерсе да, өтүп кетет. А так мондай осложнениялар менин практикамда болгон эмес. Ал осложнение чарчап калып, эмдөөдөн кийин оорулуу болуп калган, бул причинасы башка нерсе да. Бул именно иммунопрофилактика эмдөө кылгандан кийин эмес, ал причиналар болушу мүмкүн да, башка причина. Может, бала до этого эле ооруп жүргөн, может, невропатологду учетто турган. В общем, ал ден сак балада андай учурлар болбойт. Ооруп аткан бала негизи эмдөөдөн өтпөш керек да? Эмдөөдөн өтпөш керек. Ал биз метод кылабыз, то есть ал уже эме да, андай бала ооруп жаткан балада прививка кылганга болбойт. Прививка кылынбайт. Вакцина бизде мындай ишенимдүү элеби? Бизге келген вакциналар мындай ишенимдүү эле десек болобу? Анан эмдөөдөн өтүүнүн негизи эле мындай зарылчылыгы барбы? Ушул эмдөө мындай коомдогу ооруларды алдын алып келе жатабы? Вакцина биздин маалымат боюнча бул ишенимдүү вакциналар, биз колдонгон вакциналар. Биз прививочный кабинетибизде баары сакталган да, талапка ылайыктуу сакталат. Талапка ылайыктуу сакталат вакциналар. Биз өзүбүз дагы алабыз. Эмдөө бул ооруну алдына алат. Эмделген балдар биздин практикада действительно ошол если эмделген болсо, ал бала ушул оорудан сакталат да. Эмдөө бул ооруну алдын алат. Көптөгөн жаман ооруларды жайылып кетүүсүнө жол бербейт да, сактайт. Ошон үчүн жаш балдар арасында обязательно баары эмдөөдөн өтүш керек да. Национальный календарибиз бар эмдөө боюнча. Ошол вакцинанын баарына алышы керек. Аякта жаман оорулардан, катуу оорулардан вакцина алдын алат. Балдарга чай бербеш керек. Чай организмде болгон витаминдер жууп кетет деп эл арасында көп айтылат эмеспи? Анан дарыгер катары ушул сөздүн чындыгы барбы? Тастыктайсызбы бул сөздү? Туура айтасыз. Бул чайдын эч кандай пайдасы жок балдар үчүн, особенночу бала үчүн чайдын пайдасы жок. Ошон үчүн чайды бербей эле коюш керек. Чайдын ордуна таза эле суу берип койсо ошол жакшы да. Чай особенно кыргыздарда тамак берип, витаминдүү тамакты берип, этти берип, туруп артынан чай берип коюшат. Сүт чай еще дагычы. Анан бул тамактын, бул чайдын кереги жок вообще эле. Сиз айткандай бүт керектүү витаминдердин баарын жууп кетет да. Ошон үчүн балдарга 3 жашка чейинки балдарга такыр чай бербеш керек. Анын ордуна компот бергиле, суу бергиле, таза эле суу. Ошол жакшы. Айыл жергесинде деги эле кыргыздар баягы кичике балдарга деле ичегеси майланышат, анан же тиги ток жүрөт деп куйрук сордуруп коелу деп беришет го. Анан бул негизи туурабы? Жок, туура эмес. Бул май берип, жаңы төрөлгөн балдарга дагы май куйрук май сордуруп коюшат. Бул такыр эле туура эмес. Анткени деген айтып кеттим го, жаш балдардын өзгөчөлүктөрү бар да, анатомо-физиологические особенности деп коет. Булардын желудочно-кишечный тракты жетилелек. 4 айга чейин, 4-5 айга чейин төрөлгөндөн кийин жетилет да. Ошол убакыт эмнеге биз 6
айга чейин только эмчек сүтү менен эмизгиле деп айтабыз. Анткени баланын организми только эмчек сүтүн сиңире алат. Андан башка тамакты сиңире албайт. Ферментативная системасы даяр эмес биз жеген тамактарга, особенно тем более бул майга да, куйрук май, жирный тамактарды сиңире албайт. Ошон үчүн 6 айга чейин строго эмчек эле сүтү менен эмизиш керек да, баланы эмчек сүтүн эле бериш керек. Андан кийин деле бул жирный тамакты, куйрукту сиңире албайт. Бул ошо бөйрөктөрүндө зыян келиши мүмкүнбү? Бөйрөк эмес, эме ашказан, желудочно-кишечный трактка зыяны бар, печеньге, бооруна зыян болот, баланы сиңире албайт. Аны сиңириш үчүн бала көптөгөн энергияны коротуп эметет да, переваривать этет да, ошон үчүн кереги жок. Бербеш керек майдын кереги жок балага. Атайын убактыңызды бөлүп бизге жакшы ата-энелерге ошо өзүңүздүн жакшы кеңешиңизди берип, пайдалуу кеңештериңизди бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бул сиздин айткан кеңештер бир топ ата-энелердин балдарын туура тамактануусуна жол ачып, шарт түзөт деген ишенимиздебиз. Сизге чоң рахмат. Рахмат, саламатта калыңыздар.